Жалпы наркы 250 миң АКШ долларына бағланған бұл завод мындан ары таштандыны кайра иштетет. Анын пайдубалы мындан 1,5 жыл мурда төптөлгөн. Бұл экологически таза вариант. Мына ошол вариантты бүгүн Кочкор жергесинде уюштуруп аткан, ошол өзүнүн эмгегин арнап, ошол жерге өзүнүн рисковать этип, акча каражатын жумшап, ошол акча каражатты табыш үчүн бир топ кыйынчылык күндөрдү басып өткөн Ормонго, мына Нурбек уулу Ормонго райондук мамлекеттик администрациянын атынан, жеке өзүнүн атынан абдан ыраазычылык билгизем. Таштандыны кайра иштетүү Кочкор районунда гана эмес, өлкө боюнча чоң көйгөй. Маселени чечүүгө белсенип жаткан цех күнүнө 4 тоннага чейинки чийки затты иштетүүчү жөндөмгө ээ. Чийки заттар Бишкек шаарынан алынып келине баштады. Жакынкы күндөрү балыкчы, Токмок жана Жалал Абад шаарларынан ташуу пландалууда. Бул Нарын областындагы эң биринчи, эң алгачкы таштандыны кайра иштетүүчү ишкана. Ишкананын бир күндүк иштете турган сырьёсу бул 4 тонна. Өзүңүздөр билгендей, жаңы эле айтып кеттик, Нарын областы боюнча 1 тоннаны бериши мүмкүн. Бул эмнени айтат? Значит, бул область боюнча бизге жетишсиз. Ошон үчүн азыркы тапта биз Токмок шаары менен жана эле ошондой кезде Жалал Абад областы менен сүйлөшүп атабыз. Азыркы тапта келишимдерге кол коюлду. Кочкор район аймагында жалпысынан 13 таштанды төгүүчү жай бар. Алардын бардыгында экологиялык талаптар сакталбай, санитардык нормаларга да дал келбейт. Эми ташталган желим буюмдар дагы бир керекке жарайт. Мына бул жай заводдун чийки заттарын сактай турган жайы. Бул жердеги таштандылардын дээрлиги желим бөтөлкөлөр, желим баштыкчалар. Мына бул жайдагы жабдык менен заводдун экинчи бөлүгүнө өткөрүлөт. Ал эми бул жайга келген мынакей чийки заттарды ушул аппараттын жабдыгы менен майдалап, андан кийинки этабы мына бул жерде суунун жардамы менен тазаланып, андан кийинки 3-чү этапка өткөрүлөт. Тазаланып жуулган чийки зат мына ушундай жабдыктын жардамы менен ысытылып, андан кийин мына ушундай формага келтирилет. Акыркы этабы мына бул жабдыктын негизинде майдаланып, мына ушундай сырьёлор даярдалат. Заводдо курулушка керектүү темир буроолору менен кол каптарды чыгаруучу станоктор да коюлган. Келерки жыл менен пияз, картошканы сала турган атайын сетка каптар да чыгарыла баштайт. Мешок чыгара турчу цехти кургантабыз. Андан тышкары бул жагына болсо жанагы жумушчулар кие турчу кол каптарды, рабочий перчаткалерди чыгаралы деп атабыз. Себеп дегенде бул Кочкор району баягы жер иштетип дыйкандар көп, картошканын мекени болгондуктан ошол жакка керектелүү турчу нерсе, аябай талап болуп аткан нерселер ушулар экен. Заводдун ачылышы менен анда бир нече иш орундары да түзүлгөн. Цехте 20дан ашык жумушчу, ал эми анын ичинен орун алган тигүү цехинде 10 кыз келин иш менен камсыз болгон. Ушул жерде чоң ишкана ачылып атат, жанагы переработчу. Бул ушу айылдын элине чоң эме болот да, бир түрткү жумуш орду пайда болуп атат. Жанагы таштандыларды обработка кылып, ошолордон бир продукция чыгаргантат. Элдер иш менен камсыз болуп атат. Мурун бир жер деген таштанды жаткан ошол жерге эл айыл кумдөбөй эли ошол жерге алып келип таштандыны алып келип таштачу. Анан ошо ким ойлоптур муну бир жерде мусор жаткан жерге ушинтип завод курулуп калат деп. Азыр ошо завод курулуп жакшынакай болуп зыңкыйып, мына эч кандай эчтекеси билинбей тыпып жакшынакай ишке кирип отурат. Мына биз ошого аябай миң мертебе ыраазычылыгыбызды айтмакчыбыз. Таштандыны кайра иштетүү заводу келечекте 200 жумушчу орун түзүүнү максат кылат. Аны менен катар райондун аймагында ар бир айылга тигүү цехтерин ишке киргизип, айылдагы жумушсуз кыз келиндерге шарт түзүү каралууда. Мирбек Асаналиев, Ниязбек Азизов, Өлкө Деми, Кочкор району.